Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу жерлештер. Сиздер менен кайрадан мен Кубанычбек Осмонбеков, Кыргыз диаспора кеңеши. Бүгүнкү биздин маалымат ролигибиз болсо ипотека боюнча болмокчу дагы бир жолу. Буга чейин бир нече видео ипотека жөнүндө жазганбыз. Андан кийин биздин мекендештер көптөгөн суроолор менен дагы кайрылып тактоо иретинде дагы бир сыйра маалымат берип койгонго чечтик. Барыңарга белгилүү болгондой эле, Россия Федерациясында акыркы убакытта көптөгөн мекендештер ипотекага батир ала баштады. Ал болсо көп мекендештер Россия Федерациясында жашап калган себептер менен байланыштуу болуп калды. Анан кийин көп учурларда биздин мекендештер тилекке каршы мошенниктердин колуна туш келип, баягы жардам өзүнүн услугасына чоң акча сурап, кээ бири одобрение кылып берип, же кээ бири кылып бербей ошондой учурлар дуушар болуп атат. Ошол себептен бир нече кыска тезистерди бүгүн айта кетели, ошону эске алып коюңуздар материалдардын астында. Россия Федерациясы боюнча Россиянын жаранындагы, Кыргызстандын жаранындагы бүгүнкү күндө ипотекага батир ала алат. Болгону 5 банк берет бүгүнкү күнгө чейин. Бул 5 банк болсо Росбанк берет, Юникредит банк берет, ВТБ банк берет, Райфайзен банк берет, анан Транскапитал банк. Ушул 5 банк биздин мекендештерге батир алуусуна көптөгөн көмөктөрүн көрсөтүп келет. Көптөгөн мекендештер тилекке каршы ортомчуларга, одобренияга деп акча береткен, ал акча услугасы болсо 300 000, 400 000 рубльга чейин кээ бир ортомчулар алат экен. Ошол нерсени ортомчусу жок эле өзүңүздөр алсаңыздар болот. Муну кандай кылып аласыңар? Ар бир банктын өзүнүн талаптары бар. Ошол талаптар боюнча анкета толтурасыңар. Биринчи рет банктан анкетасын сайтынан аласыңар же банктын сотрудниктеринен барсаңар, силерге ошо анкетаны берет. Ошол анкетаны толтуруп туруп, кандай талап болсо ошону толтурасыңар. Андан тышкары документтериңерди жыйнайсыңар. Бул документтер болсо паспортуңуздар керек, сөзсүз нотариальный переводу менен. ИНН сурайт, СНИЛ сурайт. ИННди дагы, СНИЛсы дагы силер МФЦдан бепбекер алсаңыздар болот. МФЦ кайрылып эле паспорт менен регистрацияны көрсөтсөңөр, ошол жерден бекер эле силерге жасап берет. Андан тышкары эмгек келишимиңиз керек. Андан тышкары 2 НДФЛ деп коет. 2 НДФЛди кээ бир банктар сурайт, кээ бир банктар сурабайт. Ошон үчүн аны дагы тактап көрүңүздөр. Бүт керектүү документтин бүт баарын чогулткандан кийин ошону же сизди алып барып аткан менеджерге, банктын менеджерине тапсырасыңар, же болбосо электронный почта аркылуу банктын сайтына жөнөтөсүңөр. Ал жерден банк бир сыйра өзүн одобренияны карайт. Предварительный одобрение бергенден кийин силер батирди тандоого экинчи кадамды таштайсыңар. Батирди тапкандан кийин биринчи керектүү документи ошол батир бул легалдуу батирби, эч кандай спорлошкон башка киши ага талап кылган учурлары жокпу, тазабы, ошону бир сыйра текшерип коюңуздар. Эгерде өзүңүздөр текшере алсаңар, ошол учурда гана юристти жалдап туруп, ошо юристтин жардамы менен ошол батирди легалдуусун карап койсоңуздар болот. Андан кийин үчүнчүсү ошол сатуучунун квартирадан бүт керектүү документтерин сурагыла, карызы жокпу, коммунальный услуга боюнча карыз жокпу, анын бүт баарын сурайсыңар. Андан тышкары, эгерде ошо документтерди сураганда ал квартирада канча киши прописан болсо, ошолордун бүт баардын согласиясы керек макулдуулугу сатканга. Же болсо күйөөсүнүн аялынын дагы нотариальный согласиясы керек. Муну силер сатып алган киши дагы, силер дагы жолдошуңардан же келинчегиңерден согласияны аласыңар. Себептеген сатуучу тараптагы, сатып алуучу тараптагы ошо согласиянын негизинде уруксаат деген документ нотариустан өтүш керек. Ал дагы эске алгыла. Кийинкиси болсо ошол батирдин
оценкасын канча болот, себеп деген кээ бир банктар 10 миллион рубльга чейин силерге одобрение акча бериши мүмкүн, кээ бири болсо 5 миллион рубльга чейин берет. Аны банктан бир сыйра сураштырып туруп, ошого жараша батирдин баасын дагы чечип алыңыздар. Бүткөндөн кийин бүт документте дагы бир жолу банкка жөнөтөсүздөр дагы. Кийинки этап банк предварительно макулдугун бергенден кийин кандай негиз менен сатып аласыңар. Эки негиз бар. Биринчи бул аккредитив, экинчи болсо банкта ячейка деп коет. Ошо ячейка акча саласыңар. Аккредитив деген бул силердин расчетный счеттон тиги сатуучунун расчетный счетуна акчаны которосуңар. Которгондон кийин ал расчетный счеттон акчаны снимать эте албайт. Силер МФЦ барып туруп договор купли-продажанын негизинде келишим түзүп туруп, МФЦден тапсырасыңар. МФЦ сизге батирди сиздин балансыңызга өткөргөндөн кийин банк ошо аккредитив ачып туруп, ал сатуучу акчаны ала алат. Ячейка деле ошол эле система болгондо эле бул акчаны наличка алып туруп ячейкага саласыңар. Эки ачкыч менен бекитилет дагы. МФЦден договор купли-продажа акт прием передача силердин атыңарга өткөндөн кийин ячейканы барып ачып туруп, тиги сатуучу акчасын ала алат. Ушул эле учурларда силер юристтерге кайрылып туруп, бир сыйра легалдуу жагын караштырып койгула. Анан кийин биз Кыргыз диаспора кеңешинин атынан бир адистерди сунуштап, азыр ошол адистердин номерин астына жазып коебуз, видеонун астына. Ошол адистер силерге толук ипотека боюнча маалымат башынан баштап аягына чейин жеткизип, бүт баарын төкпөй чачпай айтып берет дагы. Ошентип, орусча айтканда безопасный метод менен квартиранын ээси болуп калышыңыздар ыктымал. Сак саламаттуу мекендештер, дагы бизге керектүү маалымат болсо биз силерге айтып турабыз. Кандай силерге кызык турган суроо жооптор болсо комментарийга жазып тургула, биз ошол боюнча видео ролик жасаганга аракет кылабыз. Көрүшкөнчө мекендештер.